Баткен облусунда 3-чү жолу өтүп жаткан эл аралык туристтик көргөзмө жарманке көчмөндөрдүн тамак ашы, айгүл, баткен күрүчү, килем көргөзмөсү менен башталды. Өзгөчө малинадан жана күрүчтөн жасалган токоч, дары чөптөрдөн жасалган самын, бак дарактардын тамырынан жасалган сувенирлер, боексуз токулган килемдер, көчмөндөрдүн улуттук тамак аштарынын жүздөгөн түрү келген коноктордун кызыгуусун арттырды. Малинадан печеньяны биз 2023 жылы август айында проекттен утуп алып, анан ошо япондор келип өздөрү окутуп үйрөтүп, ошонун негизинде анан чыгарып калдык. Анан бул печеньябыз өзгөчө, даамы өзгөчө болгондуктан бул чет өлкөдөн келген инсандар үчүн, туристтерге, башка иностранецтерге арналган өзгөчө печеньябыз. Анан ошо туризм жаатындагы ишкерлерге биз иштешүүгө даярбыз. Акыркы 3 жылда туризм Баткен облусунун өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыты катары каралып, бир катар тарыхый жана өзгөчө кооз жаратылыш аймактары туристтерге эшигин ачты. Алсак уникалдуу түркүн түстүү Мадыген геопаркы түзүлүп, аймактагы Канигут үңкүрү, байыркы отказандар, деңиз калдыктары туристтерди өзүнө тартууда. Ошондой эле Дугаба альпинисттик базасы, Асан Үсөн чокусу альпинисттердин кызыгуусун арттырууда. Баткенге келген туристтердин азырынча саны аз. Mesela Özbekistan koşunağımızdan kelgen turistlerin ошону да биз ачылып ошону көрсөтүшүбүз керек. Андан сырткары геопарк Мадыгенди ал эч ким тааный элек, ошону да көрсөтүшүбүз керек. Андан биз туруктуу өнүкүшү туризмде биз ар бир эмени пландуу кылышыбыз керек. Иш-чаранычы пландуу. Мисалы үчүн мындай для галочки эмес, значит, кандай бир жылдык план түзүшүбүз керек. Мисалы үчүн Айгүл фест ушул күнү ушул жерде өтөт. Жылда ошол эле эмеде тарыхта өтө турган болуш керек да, башка жыл баш керек. Иш-чаранын жүрүшүндө Баткен облусунда туризмди өнүктүрүү темасында тегерек стол өткөрүлүп, анда облустун жана ар бир район шаардын туристтик дарамети тууралуу баяндамалар жасалып, туризмди өнүктүрүүнүн жолдору талкууланды. Туризм экономиканын реалдуу сектору болгон үчүн ушуга дагы көп байланыштуу да. Ошондуктан ушул сыяктуу көп сунуштар, маселелер, көйгөйлүү маселелер болсо, ошонун баарын биз Баткен жергесинде дагы карап көрүп, талкуулап, кызыктар жактар менен, жергиликтүү элдер менен чогуу анан туризмди туруктуу өнүктүрүүгө бел байлайлы деген, өнүктүрөлү деген максатта биринчиденчи. Белгилей кетсек, аталган фестиваль облуста 3-чү ирет өтүп жатат. Буга чейин 2 ирет облус борбору Баткен шаарында өткөн. Быйылдан тарта аталган иш-чара жыл сайын облустун ар башка район шаарында кезеги менен өткөрүлөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.